Жоқ дегенде 2-3 жолы күйге чыкмак болушум керек. Чын. Мен күйөөмдү көрсөткүм келбейт. Айтып атпайм, эмки жылы сени сүйүндүрөм, үчем төрөпчү. Сырты жалтыраак, ичи калтыраак адамдар мага негизи эле жакпайт. Эй дегим келип атат да. Эми биз деле картын кашкыр болуп калдык да. Мен алданбаймын эч качан. Быт-чытын чыгарып коем да. Ага ответ жаза берем да, көзүмдөн жаш кете берет да. Мен көбүрөөк акчага ишенип кеттим окшойт. Москвалык бекендештерге 7-8 май Карат рестораны Нурмат Садыров экөөбүздүн жакшылыгыбызга келип кетиңиздер. Шоу, концерт сонун деңгээлде өтөт. Саламатсызбы, Фарида айым. Биздин студияга кош келипсиз. Кармап жаткан орозоңуз кабыл болсун. Анда биринчи суроодон баштай берели. Ошо келгениңизге ыраазычылык билдирем. Биринчи суроо, акыркы убакта чыгармачылык чөйрөдөн такыр эле алыстап кеткендей сезилип атасыз. Ойлогом мен сизде бул чыгармачылыкты таштап бир жолу айтып калдыңыз эле, жеке ишкерликке өттүм деп. Ошо бизнес вумен болуп кеткен го депчи. Саламатчылык, рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Негизи чыгармачылыктан алыстап баратам деп деле айта албайм, бирок көбүрөөк көңүл бөлө албай калып атам да. Сен көп билесиң, илгертен эле мен бир бизнестер менен алектенчүм элем. Азыр ал бизнесимден баягы турат, орду иштеп атат, бир түпкүр бир нерсе кылып койгом, ошол нерсе баягы орду менен иштеп, ал жер толукталып атат десем болот да. Дагы бизнесим бар. Негизи мынтип айтып койсоң мактангандай болот экенсиң, ошон үчүн көп нерсе айткым келбейт. Ал иштеп атат. Андан тышкаркы учурда актуалдуу болуп жаткан бүт эле чыгармачылык чөйрө кирип алган жерде иштеп атам. Ал эмне биздин Кара Зире Энворк. Көп айтышты, элди алдап иштеп атасыңар, болуш керек. Бул деле сейт, артынан адам алып келет деп. Жок. Адам алып келсең да болот, алып келбей деле койсоң болот, өзүң ден соолугуң үчүн деле. Өзүм ден соолугуман жакшы натыйжа алып, көп адамдардын соонуна калганына байланыштуу мен азыр ошол жакта эмгектенип атам. Бирок ошол жакта эмгектенип атып деле мен баягы алыс жергелерге барып гастролго, ошондой эле Москвага көбүрөөк каттап калып атам. Ал жөнүндө дагы азыр кененирээк айтып берем. Бирок чыгармачылыктан алыстап кетти деген бул мындай да. Ошол ырчы жаңы ыр жаздырбай, ошол жаздырган ырын багыш керек. Ошондо чыгармачылыкта адам иштеп атат дегенге кирет да. Мен ыр жаздырам, ошону багып клип тартайын деп келаткан моментте мен ар бир иш менен алек болуп калып атам да. Ошондуктан ал сонун жаңырлар жаралган. Ошолорго клип тартырып, бул нерсе менден талап. Менден зависит эмне үчүн? Анткени мен көңүл көп бөлбөй атам да. Мен көбүрөөк акчага ишенип кеттим окшойт. В смысле, акча болуп атат да иштеп атасың. Акчага берилип кеттимби? Акча жок эмес, ошону бакканга ырды, тартканга клипти убакыт жок болуп калып атат да. Адам чарчап калып атам. Эл менен иштегенде аябай чарчап каласың. Ошондой эле жалкоолук болуп калып атат. Бирок бир киришсем мен жаркынайм. Мен быт-чытын чыгарып коем да, чыгармачылыктын дагы бардык жактан. Ошон үчүн ошо кичине илхам келбей атат десем болот да. Буга чейин дагы биз сиз менен көп жолу маектешип жүргөнбүз да. Анан ошодо айтып каласыз, мен ошо бир артка тарткан сапатым бар, бул менин жалкоолугум депчи. Ошол сапатыңызды жеңе албай келатасыз го бүгүн деле. Негизи мындай да, жаркынай, ошол 10 жыл мурда берген болушум керек ошол интервьюну деле, же бир 8 жыл мурда жалкоолугум депчи. Мендей жалкоо болбосо бирөө, анда азыр сонун ийгиликтерди жаратмак да. Анткени Кудайга шүгүр, мактанып кеткенден эмес, мүмкүнчүлүк жакшы эле болуп атат, каржы жагынан жакшы эле болуп атат. Өзүм каржылап, ошондой эле чыгармачылык чөйрөгө. Но мага убакыт менен саатты бөлүштүрө албай эле, анан көбүрөөк уйку да. Мен азыр учурда орозом да. Соордукка чейин уктабайсың. Анан кийин эртең менен 9-10 жумушка уктап калып атам да. Ошондой эле туруп койсо болот да, бир ай бир нерсе кылып кой. Ошондой чыгармачылыкка деле ошондой нерсе кылып койсо болот. Ошону жеңе албай атам да. Качан гана күйөөгө тийгенде жеңет окшойм да. Бала карап дегендейчи, ата жеңбей атам, жалгыздык жок, баягы бойдокчулук менен жеңе албай атам. Бирок жеңиш оңой эле.
алдыга сонун бир максат коюп койгом. Быйылкы жылда жакшы пландарым бар. Ошону мен апрель майга чейин жетем деп ойлоп аткам. Бирок оюм ошол эле ойдон жетем. Мен кылам деген кылып койчу аял затын биримин. Өзүм ошо алдыма койгон нерсеге жетем да, Кудайым буйрса. Бул суроону баягы экөөбүз маектешкен мындан ошо 8 жыл бою, 10 жыл бою мурда дагы бердим эле. Анда өзүңүздүн да пландарыңызды айтып кеттиңиз эле. Кайра эле ошол суроону бүгүн да сизге узатып жатам. Анан ошо жеке жашооңуз боюнча бир аз айта кетсеңиз, ошол кезде айттыңыз эле, буйруса быйыл сөзсүз турмушка чыгам депчи. Анан азыр дагы кайра ошол суроону козгоп турам. Буга бүгүн эми азыр кандай жооп бересиз? Сен 8 өтпөйсүңбү? 10 жыл мурда берилген суроо болчу. 10 жылдан бери эле калпы жооп келатам. Например, жылына ошол 10 жылдан бери жылына берилген суроо. Эмне быйыл тем Кудайым буйруса көздөм мончок жерде калбайт деген суроолор менен мындай кылып келгем. Бирок азыр алдыман чыккан адам, биринчи эле алдыман чыккан адам, 3 жылдан кийинби, 1 жылдан кийинби, жарым жылдан кийин көргөн адам. Кандайсың? Күйгө телексиң да, мынча арыктап кеткенсиң. Мындай каждый жолуккан адам, эмне арыктап кеткенсиң, эмне күйгө телесиң? Мен мынтип айткым келет да. Негизи ушул сөзүдө мурда да айткам да. Жаш кыздарга азыр көп совет берем да. Кичине мындайраак кезде эле күйгө тийип, төрөп түшүп, балалуу болуп, баланын бактысы бир өзүнчө бир башка нерсе экен да. Вот азыр мен ушунча балалуу болгум келет. Тиме элжиреп, бирөөнүн балдарына эле жакшы карайм да, бирөөнүн балдарына эзилем. Энимдин балдарына кийим алып берем, эним балдарынын баарын ушундай кылам да. Ичимен ойлоп коем, эмнеге мен өзүм жалгыз башымды багып, жалгыз баарын өзүм кылам. Кийинем, өзүм хан, өзүм бий. Мен ошо балам менен деле алаксысам болот да, күнүм ошо менен деле өтмөктө. Садикке апарып, кийиндирип, бутиктерде кетип атып деле детский кийимдерди көргөндө мынтип токтоп калам да. Хочу да бир нерсе алганга. Эми бул деле буйрук, Кудайым буйруган. 10 жыл мурда күйөөгө мына эмки жыл тем, быйыл тем десем, быйыл точно айтып коеюнчу, быйыл точно күйөөгө тийип, эмки жылы балалуу болом, же быйыл жаңы жылга чейин тоюма чакырам, же эмки жылы бешик тоюма чакырам деп мына Кудайым оозуңа сала берет экен да, ошону кылам, ошол болот деш керек экен да. Мен деген мурда мындай жооп берчүмүн да, анткени мен көбүрөөк күйөөгө качан тийебиз десе, ошол нерсе мен үчүн важный суроо эмес болчу да. Мына кулагымдын сыртынан кеткен сөз болчу да. Мен тием да, эмне күйөө жок депчи. Жок, ал тием да эмес, качан күйөөгө тиесиң деген суроо жакшы суроо экен. Ошо Кудайым буйруса тием эртерээк тийиш керек экен да. Убакыт өтө берет экен, кантип сен 30тан, кантип сен 35тан, кантип сен ушинтип жаштан ашып, убакыт өткөнүн билбей калат экенсиң. Карасаң уже чоң балдар менен студент болуп калган классташтарымды көргөндө мен ойлойм да, ой, мен деле көзүм жумуп эле күйгө тийип эле төрө алсам болмок экен депчи. Эми азыр деле кеч эмес, баардыгы буйруктан. Эми мен азыр жилет этип же ойлонуп, өзүмдү жебейм. Ошол сага эми точно сөз берет окшойм. Быйыл күйгө тийип, тойго чакырам. Боюма бүтүп, эмки жылы бешик тойго чакырат окшойм. Же быйыл деле той болсо тойго чакырам да. Эми мен өзүм убакыт өткөнүнө байланыштуу свадьба кылып, дүңгүрөтүп, ушинтип күйгө тийгим келбейли да. Мен бактылуу болуш үчүн, өзүмдүн бактым үчүн мен жашыруунун дагы иретинде эмес. Мен, например, күйөөмдү көрсөткүм келбейт күйгө тийсем дагы. Эл может айтат, Фарида кандай күйгө тийди болду экен, ушунча жыл жүрүп дейт да. Мен күйөөмдү көрсөткүм келбейт. Сырдуу жашоодо жашагым келет. Качан гана боюңа бүтүп балалуу болгондо, мына мен балам, мына мен жолдошум деп. Может, ошондо да көрсөтпөшүм мүмкүн да. Просто мен жашоодо мына жаңы үй алганымда деле үйүңдү тартып кетейли деп ушундай болушкан да.
мен вообще жаман көрөм ушундай нерсени. Сен кайсы жерде тамак жеп атасың, кайсы жерде жатасың, кайсы жерде конок тосуп атасың. Эми буну биздин жеке жашоо зачем элге ошол нерсе? Ошону деген мындай жарыялабаш керек да. Ал ким ырчуу өз жашай берсин, ал депутат өз жашай берсин. Адам өзүнүн жашоосу менен өзү бирөөнүн жашоосуна кызыктар болбош керек деп ойлойм да. Анан ошондо да мен үйүмдү тарттырган эмесмин. И ошондой эле мен азыр учурда жигитим бар болсо да мен жигитимди көрсөтпөйм. Даже мен интернет негизи мен соцсеттерге салбайм. Бар болгон күндө да, жок болгон күндө да. Ал менин жеке жашоом, мен просто чыгармачылык чөйрө бул загадочный болуш керек. Ар бир нерсеси билинип турбаш керек. Мына биз деле салабыз, стористерге салабыз бир нерсе. Ой, ифтар болгон жатат, оозуму ачкан жатам, ой, мен тамакты жеген жатам, ой, курдак вкусно экен. Эми редко салышыбыз мүмкүн, каждый нерсени сала бербеш керек. Адам кандай уктат, эмне носки кийип баратат, кандай ботос кийип атат, биз ошол чейин салабыз да. Ошонун кереги барбы? Биз просто баягы туурап атабыз. Өрөө жарымдай. А мен ошондойду көп кылгым келбейт. Мен деле интернет менен оройм, но жеке жашооңуздун табышмактуу болгонун каалайсыз. Көчөдө кетип аткандарын тартып, бир жака баратканын тартып, азыр интервьюга кирип келаткан. Мен көптөн бери интервью берип эле келем. Мен интервьюга кирдим деп салып атам да, сториске салып койдум. Бирок кайсы каналга, каяка мен айын жазган жокмун. Просто интервьюга келдим дедим. Ошондой эле жашоо. Мен деле күйөөгө тийсем деле, мен күйөөгө тийгенди жарыялабайм. Качан гана мен баалуу болорума уже көзүм жетип челкейип калганда, 6 ай 7 ай көтөрүп уже ичиң көрүнүп калган. Мен ошондо тийгем, а мен күйөөм зачем кимге кереги бар деш мүмкүн да. Ошон үчүн мен жеке жашоомду вообще мындай кызыктар кылгым келбейт бирөөгө. Азыр ошо өзүңүз айтып калбасызбы? Жаш кезде көп нерсени аңдап, түшүнө элек кезде турмушка чыгып алыш керек экен депчи. Анан жаш кыздарга да ушундай кеңештерди берип калам деп. Анан азыр ушу сизден мындай караганда бардык жактан камсыз болгон, көп нерсени түшүнгөн, айымдардын катарында турасыз да. Анан анча-мынча жигиттер жага бербесе керек. Ошо сиздин купулуңузга толгон мырзалардын сапаты кандай болот? Кандай мырзаларды сиз өзүңүздүн идеалдуу деп эсептейсиз? Негизи ар бир адам башынан өтүп калган нерсени совет берип калат экенсиң да. Мен азыр кыздар менен деле салондогу мен мастерлеримби же сиңдилеримби мен айтам дайым. Бул карьера, бул нерсе күнүмдүк эле да. Мен оюм боюнча карьера күнүмдүк деп мен өзүм чыгармачылыгыма эме келтире алгандай болбойм. Просто мен ошо карьеранын өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн, бойдокчулук үчүн көп убактымды өткөрүп койдум да эми. Азыр ошолорго ушундай совет берем да. Хотя 23, 24, 25те тийгиле, 25ке чейин жыргап алгыла, 25тен кийин тийгиле депчи. Менин ушунча убакыт турмушка чыкпай, жигит тандап жүрүп, анан тандап алган жигитимдин эмесин айтышым керек да. Мен эми ошону айткым келет. Мага өң келбет вообще кызыктырбайт. Сулуулук, чырайын чылап ичесиңби дегендей. Сырты жалтырак, ичи калтырак адамдар мага негизи эле жакпайт. Мага кандай жагат? Тарс бир сүйлөгөн, чечкиндүү, боорукер. Баягы эң жакшы сапат мен эркектерге ушу деп ойлойм да. Берешендик. Бул март болгон адам аялда деле, эркекте деле марттык нерсе болуш керек. Эмнеге? Бар эптеп алганча алтыным алгандан кийин деген сөз бар, Аялдын кээ бири ошол нерсеге чыдабай ажырашуу нерселер көп болот. Башында өрлө жакшы көрүп сүйүп, пыты деп атып, анан аягына келген, ортого келгенде ушундай бир түшүнбөстүктөр болот. Поэтому мен өзүм өтө мындай эркекке жакын адам эмес экенмин. Если мен эркекке жакын болуп, же мындай болгондо мен чекесинен чертип деле бири болбосун, бири жок дегенде 2-3 жолу күйгө чейин чыкмак болушум керек. Чын. Если мен мындай эркек жандуу деп коет го.
Эркектер түшүнүп калат го, кыз жандуу деп. Мен эркек жандуу эмес экенмин. Мен ушу чөйрөмдөгүлөр эле билишет. Чөйрөмдөгүлөр эле билишет да, что мен эме эмесмин, эркек жандуу эмес экенимдичи. Анан адына өлүп экенмин мен. Мындай бир жакшы көрөм, болду, ошол жакшы көргөн адамым менен мен мындай түбөлүккө болгонго көзүм жетсе, анан кийин өзүм согласиям беришим мүмкүн да. Так кандай болбосо мен эч. Анан мен ошо көңүлүмдөгү, оюмдагы, менин мечтамдагы өмүр бою жашай турган жигиттин немесин айтып кеттим. Бул жөнөкөйлүк биринчиден, март, анан өзүнүн сөзүнө чечкиндүү, өзүнүн сөзүнө турган эркек. Манын баарыбыз эле ошондойду каалайт болушубуз керек, бирок мага эмне ошондой, бирок мен аябай жаман көрөм, когда ишеничке кирип туруп алдап койгончу. Кудайга шүгүр, мен мактагым келбейт, у меня баардыгы бар. Мен зависимый болуп деле жашабайм да, у меня шүгүр. Ошондуктан мен айткым келет, бак берсин, жакшы күй айтсын. Дагы эле ушуга булай бир суроо. Ошо азыр кыздар деги эле аял заты көбүнчөсү ошо материалдык жагына дагы көбүрөөк басым жасашып калды. Анан сиз эми материалдык жактан өзүңүздү толук камсыздайт экенсиз. Анан сизге бул жагы кандай роль ойнойбу? Маселен, өзүңүздөн ал жагынан бийик туруш керекпи? Же ал нерсеге көз жумуп деле кое бересизби? Деги эле мисалы ушу каражат жагынан кыйналган мырзаларды баягы балким жалкоо адамдардын катарына дагы кошуп кетпейсизби? Кандай деп ойлойсуз дейм да. Ушул жагында сиз кандай баа бересиз? Негизи ушул суроо мындай мага аябай жакшы суроо болду да. Эми бул токотер жерин айтканда мындай суроо да. Эми сизде баардыгы бар, анан колунда жок жигит жолугуп калса, ошону кандай өзүңүзгө кабыл алат элеңиз, сиз жакшы көрүп калсаңыз деген эле суроону түшүндүм да. Учурда да мен артыман толтура жигиттер деле сөз айтышат. Мага жакындап айта албагандары деле бар да. Мен билбейм, мен айтам, мен сени тиштеп аламбы, өзү айтса болбойт бекен деген сөздөр деле болгон да. Десе, жок, ал батын албай атат депчи. Неге батынган эркек батын эле сүйлөйт да. Артында бирдекеси бар эркек батын эле сүйлөйт. Эчтекеси жок, көңдөйдүндө эчтекеси жок эркек батынмакты күлүп жайнап атып сени кантип мындай чырчак. Мен эми биз деле картым кашкыр болуп калдык да. Мен алданбаймын эч качан мындай адамдарга. Алдангым да келбейт, алданбайм дагы. Анан ошондой эркектерге айткым келет да, мен мындай юбканы чечиш керек депчи. Юбканы чечип, жашынакай эле эркек мындай толтура азыр ушул учурда өтө көп. Анан мондай мода болуп кетти го. Сен өзүң азыр башында суроо бербедиңби эме деп. Азыр баардыгы баягы кыз бала деле эрге тийгиси келсе, күйөөгө тийгиси келсе, үйү бар бекен, квартирасы бар бекен, машинасы бар бекен, кандай болот, каякта иштейт, акчалы, например да. Ошондой эле. Например, да, мен менен бирөө таанышса деле, эмнеси бар экен, үйү бар бекен, машинасы бар бекен депчи. Вот мен мынтип ойлой берем да. Эч качан баягы жок нерсени өзүнүн мээнетинде кылбаса, жок нерсе менен байый бербеш керек да. Бар го ошондойлор. Мен таң калам просто ошондойлорго. Поэтому андайлардан Кудайым алыс кылсын. Көрөгөчү эле болуп калдык, артаң кашкыр эле болуп калдык. Эми андай жактан алданбашыбыз керек, бирок мен шүгүр дейин, бирок иногда коруп кетесиң. Сиздин жашооңузда ошондой бир кезиктүү беле? Мен жок. Жок. Мен бир андай мындай вообще даже мынтип чай ичкен эмесмин да. Аябай боорукер болуп, бир нерсеге ыйлап эле, ошо анда да бир чыгармачылык чөйрөдөгү эже болуп чай ичип отурганбыз да. Анан ошонун таанышы болуп келип калып эле, ой, мен азыр жаңы эле ыйлап, тим эле тиги эмелерди көрүп жүрөгүм ооруп кетти деп эле бирөө отурду да. Көйнөк кийип алыптыр. Мен майын деле көргөн жокмун, тамак салат жеп атпадым. Ошо мен кетип кийин, бир айдан кийин баш керекчи.
ошол адамдын бетин мен разыскивается деп чыкканын көрүп калдым да. Оказывается, он аферист. Ошол эже чыгармачылыктагы эженин менен катышып жүрөт экен. А чыгармачылыкта эже экөөбүз чай ичмекпиз. Случайно ушу же мени илейин деп келгенби ушу мен кийин ойлонорум да. Ушу мен илинип калмак. В смысле мен ага как девушка катары эмес, акча катарында. Может, бирне бизнес мага предлагать этмек. Могу жерге монча акча салып, мондай дегенде мен салмакмын, же дагы бир нерсе кылмакмын, анан мен күйүп кетмекмин да. Болгон, бирок мен ойлойм, ошодон Кудайым сактаган депчи, мен өтө эме адаммын да, мындай бирдеке жакпаса, я очень грубая. Эчтекени карабайм, көңүлүнө да карабайм. Эси тура эмеспи айттыбы, мага көңүлүмө келбей атабы, мен грубо эле айтып коем. Пускай мени сөгүп салсын. Потому что мен өзүмдү өзүм коргоп атам. Эми маегибизди кайра чыгармачылыкка бурсак, ушу жакында май айында Москвага концерт менен бара жатыпсыздар. Ушуга бир аз токтоло кетсеңиз. Негизи былтыр декабрда биз Гүланда экөөбүз корпоратив концертке барганбыз Москвага, биздин концерт уюштуруу жагынан. Ошондон баштап менде бат-баттан чакыруулар болуп кетти да. Потом кайра февралда сүйүлөр күнүнө барып калдым. Бактияр Байке экөөбүз. Бул жолкусу Нурмат Садыров экөөбүз баратабыз 9-майга карата. Негизи Кудайга шүгүр дейм да, анткени багы менин угармандарым Москвада көбүрөөк экен да. Ал эмнеден такталды, анткени ошол кафенин уюштуруучуларына көбүрөөк спрос болгон үчүн Фарида кайра келе аласыңбы Бактияр Байке менен деди. Бактияр Байке менен бардым, эл аншылык болду. 2 күн бизди сөгүп кеткен күндөр да болду. Элдер батпай калды, кетип атышты, эшиктен чөткө түшүп эле. Анан бул жолкусунда дагы мен айттым, жакшы эле, эми мен тажатып ийгендей болбойбун, давай кичине кийинирээк, может, жаңы жылдын алдында барайын. Десем, жок, Фарида, мен спрос болбосо эмнеге чакырам деди да. Мен деле я тоже хочу выгоданы. Мен деле выгодный бир нерсе болсун каалайм деп бул жолкусунда да чакырып атышат. Бул жолкусунда да Нурмат экөөбүз барабыз. Но мен кече эмес, мурда күнү Инстаграмга афиша жүктөсөм, бир эле негативный суроо келиптир, бирок мага көп негатив жазылбайт. Эмнегедир билбейм. Эл жакшы көрөбү деп да ойлоп кетем, иногда өзүм деп ыраазы болуп кетем. Анан ошондо бир эже жазыптыр да, эмне кайра барса боло береби, эмне башка киши барса болбойбу, же ушинтип чакыра берсе деп. Анан мен ответ жаздым. Ооба, кайра улам чакыруулар болуп атат, Кудайыма шүгүр деп жазсам, анан ой ийгилик, ошо мен просто сурайын дегем. Эми мен бул каналдан угуп көрүп калышса, мен бардыгын айткым келет. Биз сахнада жүргөндө, сахнада аракет кылабызбы, кыймылдайбызбы, ырдайбызбы, же бир жака баратабызбы, бир концерт деген нерсе кайра экинчи жолкусунда кайталанбаганын каалайм да. Эмнеге? Ошол эле костюм боюнча, ошол эле, например, эми, конечно, 3 ай 4 айдын ичинде 10 ырды жаздыра койбойсуң, ошол эле ырыңды сүйүп чакырат, ырларыңды ырдайсың. Но ошо концертке жаңылануу менен дагы барыш керек. Кача 1-2 ырды кошуп бар, жаңы. Мына бул жолкусунда жаңы кошуп баратам. Анан тышкары костюмдар жаңы болот да. Баягы эл эмнени карайт? Эл ырыңды мазмунун угат, анан сен кандай кийинип чыгасың, сенин келбетиңди карайт. Ухоженный экен, жүдөгөн экен. Вот билбейм, мен биринчи очередде өзүмдү сахнадабы же бир тойго барамбы, мен дайым салонго барам, жазанып, жашынакай болуп барганга аракет кылам. Баягы, бизди тойдун жанынан көрөт. Ошол эле кафеде болуп аткан концертте, чай концертпи, мындай концертпи, сенин жаныңа келип сүрөткө түшөт, жаныңдан көрөт, жаныңда бийлейт. Биз жанында, адамдын жанында болобуз. Ошон үчүн ошондо мынтип караганда, чтоб адам кандай десем, биз мурда сахнада свет күйүп аткан жерден алыстан көрүнөт да. Бул жактагы нерсе менен сахнадагы экөөнүн концерттин экөөнүн айырмасы асма менен жердей. Ал сахнадагы сен жомоксуң, сен алыстасың, загадочныйсың. Бул жакындагы нерсе сен уже адам менен тыгыз байланышта калып атасың. Сен мынтип кыймылдап өткениңе чейин адамдын көз алдында да. Ошон үчүн
мен ойлойм ар бир биринчи көкөз Гранд Өкөз барган концертте ал башка костюм, башка ырлар. Ошол жерде ырдалбай калган ырлар кийинки жолкусунда келип Бакчар Байке менен чыкканда аяктагы башка нерсе. Азыркы бара турган вообще башка нерсе да. Мен бир эле чапталган нерсе менен кайра бара бербейбиз да. Мен эле эмес, любой эле башка эле артист өзүн сыйлаш үчүн өзгөрүү менен барыш керек деп ойлойм да. Анан майдын ошо 7-8 биз ошо Карат ресторанында жакшы концерт кылган жатабыз. Нурмат экөөбүз ойлонуп атканбыз, экөөбүз бир дуэт кылып койсокпу деп. Убакыт болсо кылабыз, бирок азыр мына ушул бияктан чыгып мен да ошо Нурмат экөөбүз жолугабыз, өзүнчө бир нерселерди тартабыз. Бирок Нурматтын дагы өзүнүн көрөрмандары бар. Менин да өзүмдүн көрөрмандарым бар экен. Бирок шүгүр кылам Кудайгачы. Мына азыр мен дайректти карасам, бүгүн эртең менен эле дайректти карасам 319 мага жазыптыр. Мага эме деп атат. Билеттерди каяктан алабыз? Кай жерге барабыз? Мен тиякта жазылып турат деп жооп берип атам. Туура карабай калган адамдар да болот экен да. Биз обязательно барабыз. Өткөндө биз барганбыз. Буда дагы барабыз. Мындай эми шүгүр да бардык нерсеге. Анан ошо учурдан пайдаланып москвалык мекендештер угуп көрүп жатса, концерт жакшы деңгээлде болот. Анткени мен уже билип калдым, Москвага барганда кандай нерсе кылыш керек экен, кандай ырларды ырдаш керек экен, элди кандай нерсе менен багындырыш керек экен. Ошол эле ушунчалык мындай Москвада мекендештерди көргөндө бир чети боорум ооруп, бир чети сүйүнүп келесиң, буттан тургандары да көп, тим эле монткиндери да көп. Ошол кичинекей акчасына жөн эле көңүл ачып келейин деп келген да болот да. Просто мен айткым келет. Баарыбызга бекем ден соолук берсин. Ушул орозодо баардык сонун тилектерди ниет кылып, дуа кылып кармап атпайбызбы? Ошолор кабыл болсун. Мен орозодо да тилеп атам. Аман-эсен барып келели, уштуп, жамандыкты амандык жеңиптирет, аман болсок баардык дагы ал эмес башка жактарга барабыз. Ошон үчүн москвалык мекендештерге 7-8 май Карат рестораны Нурмат Садыров экөөбүздүн жакшылыгыбызга келип кетиңиздер. Шоу концерт сонун деңгээлде өтөт, жаркынай деп айтырсыз. Рахмат. Концертиңиздер ошо ийгиликтүү болсун, сапарыңыздар байсалдуу болсун, жакшы барып, жакшы өткөрүп келиңиз. Ошо концертке улай дагы бир суроо. Ошо бул Кыргызстанда да сиз көптөн бери жеке концертиңизди бере элексиз. Анан бул жака берүү пландар барбы? Деги эле ушу чыгармачыл адамдар канча бир жылда, 5 жылдабы же 10 жылдабы бирден отчет катары элге концерт берип туруш керек деп айтып калышат да. Анан бул жакта кандай пландарыңыз бар? Негизичи сонун суроо бердиң да. Москвага барып келгенден кийин деле борбордо бересиңерби депчи. Мындайда жаркынай концерт бериш бул өтө кыйын. Отчет берет. Концерт деген бул отчет. Кээки чыгармачылык чөйрөдөгү ырчылар бар. Концерт берип жөн эле акча таап, машинасын жаңылап, же үйүн жаңылаган. Эптеп-септеп эле декорация деле кылбай эле, эчин костюмду деле ойлобой эле, эптеп эле да. Бул мындай нерсе бул анда отчет берди эмес да. Мен концерт бул 3-чү жолку концертимди, жеке концертимди 2018-жылы бердим. Мындайда эң биринчи концертим филармонияда 2006-жылы бергенде дагы мен ушундай бир чоң уровеньде бергем. 2013-жылы Дворец спортада бергенде дагы жакшы уровеньде бергем. 2018-жыл бул концертке мен канча деген акча каражатым кетти. Именно декорацияга эле канча деген нерсе кетти, формалар менен кошулуп. Санасам эми чачты кетип турат да. Мен аны азыр бул жерден айтып мактангым келбейт да. Концертти ошол ойлошот, концерт берсем мен акча табам. Жок, мен ошол концертти берип мен акча тапкан эмес, мен өзүмдүн кандай десем отчеттук чыгармачылыкта жасаган иштедим да. Аны мен мына эфирлерден деле кетип атат. Мен өзүмдү көргөндө, ошол концертти көргөндө дейм да. Анткени мен эч бир эчтекеден аяган жокмун. Полный өзүмдүн концерттин жеке отчетум үчүн. Мына азыр ушул сурооңо, если мен концерт бере турган болсом, мен 1 жыл, 1,5 жыл даярданып туруп анан беришим керек. Ошол деңгээлден, эми мына 2018-жылкы берген деңгээлден
10 есе или 5 есе өйдө кылып беришим керек. Человек эч качан артка кетпеш керек. Алдыга гана умтулуш керек. Вот, например, бар го, машинасын жаңылап, үйүн чоңойтуп, или там чыгармачылыгындагы өркүндөтүп, ушундай нерсе болуш керек деп ойлойм да. Азыр пока ушул жылы мен жеке концерт берем деген оюм жок. Анткени жеке концерт берем деп айтыштын өзү эле бул сен уже сөз бергенди кыл деген сөзгө татыктуу болуп калат да. Поэтому мен эмки жылы Кудайым буйруса дейинчи, мен эмки жылы тиги көөгө тийип төрөйм деп эме кылабам, максат коюп концерт бере албай калып дагы алпычы болуп калыш мүмкүн. Ошон үчүн толко жерин айтканда концерт берем деп айткандан кийин ага 1 жыл, 1,5 жыл даярданып туруп, сону концерт бериш керек. Поэтому концерт бербейм деп айта албайм. Бирок максатыңыз бар. 5 жылда бир отчет берип туруш керек. Туура, эң туура. Даже ушул учурга чейин сахнада ырдап жүрүшөт. Эле өзүнүз издесешип делечи. Но алар бир да жолу жеке концерт берген. А берип көрсүнчү жеке концерт. Ошо жеке концерт бергенде ошол ушул сүйлөп аткан мени может угуп, кыйын турбайбы деген сөздү түшүнөт да. Поэтому концерт бериш оңой эмес. Кыйын. Менин да алдыда сонун пландарым бар. Алдыда быйылкы бир жакшы планым ишке ашып кеткенден кийин, может эмки жыл концерт берип калам. Может кийинки жыл берип калам. Бирок отчету берип туруш керек, бирок качественно берип. Эч качан концерт берем деп туруп акча табам. Мен диван огуштура коеюн, же машинамды чоңойто коеюн, же дагы чөнтөгүмө 20 миң сом, же 30 миң, же 100 миң түшүп калсын деген концерт кылбайм мен. Мен отчеттук концерт кылам. Жакшы. Баягы үйдө жалгыз болуп деп калып атпайсызбы? Анан ар бир башта жалгыздык бар деп айтат, бирок ошо сизде мындай жалгыздык болгон учурлар болобу негизи мындайчы? Сезилеби өзүңүзгө? Ооба. Жалгыздык дегенде мен почти күндө деп айтпайм эми. Когда ооруганда сезет экенсиң. Ыйлаймбы дегенсиң да? Бирок катуу ооруп калдым. Кухняга чыгып барып, мындай кайнак суу тура албайм, калчылдап атам. Это өткөндө көп эмес, негизи эле 3-4 жыл мурда. Ошондо мамам айткан эстедим да, мамам балекетиң алайын, де жалгыз болбочу. Мен ойлоном, эмени деген баласына жакшы нерсе каалайт. Анан ошондо катуу ооруп калып, давлением түшүп кетти айткандай еще. Жөргөлөп давлением түшүп кетиптир. Ошо кухняга жетпейм да, таттуу бир шоколад жей кой деген билем да, давление түшүп кеткен, меники низкий да давлением. Ошондо суу алып келип берип койчу, муну алып берип койчу деген адам жок болгон жаман экен да. Жалгыздык когда ооруганымда түшүндүм да мен. Шүгүр эми азыр каалагандай оорубайм, но мен ушул жыл мындай, чын эле мындай. Эй дегим келип атат да. Көөгө тийип, жакшы нерсени утурлай, балалуу болуп дегендей. Убакыт мени көбүнчө жашымды сурай беришет, мен айтпайм да жашымдычы. Билишет, жөн эле сурай беришет. Мен эмнеге айтам, мен мактанайынбы? 18ге чыктым, 18темин деп коем. Анан мен айткым келет да. Дагы да айткым келет, жалгыздык бул. Когда уже возраст болгондо, сага уже билинерсиң. Жаш кезинде билбейт экенсиң да. Сен жаш кезинде подружкаң да көөгө тийелек. Ада жаш. Сен жүрөсүң кафелеп, мейли хорошо, парктап. Алар уже эрге тип балалуу болуп, уже сен уже чөйрөңдө уже сен менен чогуу баса турган жок калганда түшүнөсүң, что сен чоңоюпсуң. Уже көөгө тийиш керек. Ошону байкап калганда деле жүрбөйдүмбү мен. Ошон үчүн жалгыздык бул жаман нерсе. Мен чувствовать этем. Иногда ыйлайм, иногда жашайм. Иногда грипп болуп, ушундай болуп ооруп, малина чай бирөө алып келип берчи деген адам жок болгондо кадимкидей ооруйм. Мен өзүм жашыкмын да, анан ошентип жатып ооруп жаткандан телефон чыгып жатып, бирөө жазып, же эжем жазып, же мамам жазып калса, ага ответ жаза берем да, көзүмдөн жаш кете берет да. Ушунчалык мындай. Бирок өзүм өтө күчтүү экен, көп нерсени билгизбейм. Как будто у меня все хорошо да жүрөт. Менде деле бар, ичте толтура нерсе бар. Мен билгизбейм. Бирөөгө да ыйлабайм, бирөөгө да айтпайм. Мурда айтып ыйлачым, азыр айтпайм. Анткени мен өзүм мен ыйласам сага, сен сага. Например, да, подружка, азыр мен ушундай көзүм ачылган да, в смысле, көп көрө албастык, мен мага
кара зависттерди байкап калдым да. Мен сага ыйлап айта турган болсом, табасы канат. Рас болот ошо. А нафиг мага кереги бар ушундай нерсени айтып? Жок, наоборот, у меня все хорошо. Блин, мен эртең мон кылган жатам, мон. Деген сайын сага жакшы да. Ал сени завидует этпейт. Мен уже билип калдым, блин, ушу рас болот ошо. Көрмөк ушуну. Кайгыруу менен душмандарды гана сүйүнтөсүң деген. Кайгырбаш керек. У меня все хорошо. Кеттик бүгүн тияка, кеттик бүгүн бияка. Ой, блин, тетигин алдым, надо ушинче жашаш керек. Адам, жана айттым го эң башында. Мен ушундай менде чувствуется, ушундай бала болом деп. Вот ошондой жашоо менен жашаш керек. Мага, например, подружкаларым айтат да, эмнеге сен деген болчу Фарида, өзүң үчүн кача бирөөнү төрөп алчы деген мен айтам. Болчу эмес, Кудайым буйрса, мен бирөө эмес, мен силерди басып өтүп, мен үчөөнү же экөөнү, мен эгиз төрөйүн же үчөм төрөйүн деп айтам. Мен ичимде ошол нерсе айтып аткандай боло берет да, сен эгиз төрөйсүң деген, чын өлүп кетейин. Эгиз төрөчү деп болом, же үчөм төрөчү деп болом да. Айтып атпайм, эмки жылы сени сүйүндүрөм, үчөм төрөпчү. Жаркын помнишь, жана интервьюну кайра тирдирип алып келчи деди. Буйрса. Кудай буйрса. Тилегиңизге жетиңиз ошол күнгө. Кудайым насип болсун. Биздин редакцияга, ушу студияга убактыңызды бөлүп келип кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Сыйлап, урматтап чакырып, менин ички дүйнөмдү, ичимде болгон нерсенин баарын аңтарып туруп ачып койгонуң үчүн сага да чоң рахмат.